бир нече лидерлер ошол биригебиз, биздин тилегибиз бир деп жарыялабадыңыздарбы? Анан мына көрөрмандарыбыздан суроо келип атат. Нуржигит Абдумаликов дейт, суроо: Адахан Кимсанбаевич, Бактыбек Калмаматов сиздерге кошулбай койдубу дейт. Эмнеге кошулбай койду? Кечээ менимче телетаймашта түшүнүктүү эле болду. Биз эч кандай бир карама-каршылык болгон жок. Ар кимдин түзүлгөн иш пландары бар. Кечээ Аймен мырза деле айтпадыбы бизге? Бүгүн Баткенге учуп кетем, ошондуктан силердин пикириңерди, көз карашыңарды толугу менен колдойбуз дегендей позициясын билдирди. Ошондуктан бул 4 киши эмнеге кол коюп отурат? Бул экинчи кадамыбыз. Биринчи кадамыбызда биз Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылганбыз. Жапаровдун катталуусу мыйзамсыз деп. Ал жактан жыйынтык чыкпагандан кийин эми кийинки кадамыбыз бул Бишкек административдик сот. Биз ошону жарыяладык. Адахан Мадымаров, Канат Исаев, Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова бирикте. Президентке талапкер Адахан Мадымаров, Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиев жана Канатбек Исаев биригүүнү чечишти. Бул тууралуу Адахан Мадымаров Facebook социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Талапкерлер менен биригүүнү чечтик. Талапкерлердин билдирүүлөрү кечээ 29 декабрда саат 12:00 Орион мейманканасында өтөт деп жазган Адахан Мадымаров. Райымбек Матраимов өлкөдөн качып кетти. Twitter баракчасына Гуля Алмамбетова Раим Матраимов өлкөдөн чыгып кеткендиги тууралуу жазып чыкты. А вы знаете, что Раимова уже из Кыргызстана тю-тю деген билдирүү калтырган. Тез эле талкууга калып, аны тактоо иретинде 24 KG сайтынын журналисттери агасы Искендер Матраимовго байланышкан. Анда Искендер: Гуля Алмамбетова деген ким экен? Анын биздин үй-бүлө менен кандай байланышы бар? Ал жумушсуз калып, кыларга иши жок, ушинтип жаткандыр. Ал өз иши менен алектенсин. Раим Матраимов Кыргызстанда жана эч жакка кеткен жок деп ишендирем деп жооп берди. Булак аргумент кейжи. Новиков: бала чагымдагы кыялым вице-премьер-министр болуу. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Артем Новиков жергиликтүү басылмаларынын бирине билдирди. Мен мектепте окуп жүргөндө эле математика сабагын жакшы көрүп, берилип окуучумун. Эмнегедир эсеп-кысаптарга көбүрөөк жакын элем. Ошондон уламбы банкир же баары бир финансы тармагына кетем го деген ойлор менен жүрдүм. Бирок баары эле сен ойлогондой боло бербейт тура. Студент кезимде өлкөдөгү болуп жаткан окуяларга асар эсеп салып, элдин көйгөйү жөнүндө ойлоно баштадым. Ошентип экономика министрлигине стажировкага барып, ал жердеги иш менен таанышкандан кийин мамлекеттик кызматкер катары эл арасында иштөө маанилүү экенин түшүндүм. Ошондон бери ушул тармакта келе жатам. Тактап айтканда 2007 жылдан бери иштеп келем. Ошол эле учурда бул менин сүйүктүү жумушум деп айта алам. Бул тармакта иштөө менин инсан катары өсүүмө чоң жардамын берет. Булак аргумент кейжи. Өмүрбек Текебаев: Садыр Жапаров менен Ташиев атылып кетмек. 28 декабрда Бишкекте белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер парламентаризм кечесинде жолукту. Бул иш-чарада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламентаризм жолунан тайбаш керектигин, диктатура мамлекетти сазга батыра турганын билдирди. Бизге парламенттик башкаруу гана ылайыктуу. Эгер авторитардык бийлик болгондо өлүм жазасы кирип, 2013 жылы Ташиев, Жапаров, Мамытовдор атылып кетмек. Аларга өтө оор беренелер менен кылмыш иши козголгон. Буга ал жол ачмак дейт ал. Булак аргумент кейжи. Жогорку соттун төрайымы юрист эмес, жеке адам катары Садыр Жапаровго куугунтук болгон деген ой болгон. Юрист катары эмес, жеке адам катары ошол кезде Садыр Жапаровго түрмөдө кол салуу болуп, куугунтук жасалган деген пикирин кечээ 29 декабрда жогорку соттун төрайымы Азаттыкка берген маегинде билдирди. Анда Гүлбар Акалиевага Садыр Жапаров ошол кездеги бийликтин саясий курамындагы деген пикирге кандай карайсыз деген суроо узатылган. Азыркы талапкер Садыр Жапаровго түрмөдө кол салуу болду деп жеке адам катары шекшидим. Анткени адам өзүнө өзү кол салбай турабы? Мен жогорку сотто судья болуп 2012 жылдын сентябрь айында келдим. 2014 жылы өз калуум менен кеткем. Юрист катары эмес, адам катары укуктук баа бергенде анда иштин материалдарын билиш керек. Жоопко тартылган адамдар өздөрү куугунтук болгонун айтса, тергөө органдары аныкташы керек. Эгерде куугунтук болсо, анда өздөрү эле кыскартып коюшу мүмкүн. Жаңы ачылган жагдайлар боюнча сотко кайрылса, алар карап баа бериш керек. Бирок мен судья катары ишти караган эмесмин. Иштин материалдары менен да таанышкан эмесмин дейт Калиева. Булак супер кейжи.
Президент болом деген 4 талапкер бирикте. Себеби жана максаты. Президенттикке 18 талапкер атсалышып жатат. Кечээ анын ичинен 4 журналисттерге маалымат жыйын өткөрүштү. Президенттикке атсалышып жаткан 4 талапкер биригип жатканын жар салды. Кечээ Адахан Мадымаров, Клара Сооронкулова, Канат Исаев жана Каныбек Иманалиев ЖМК өкүлдөрүнө маалымат жыйын өткөрүштү. Мадымаров чогулган талапкерлер криминалдык күчтөрдүн жардамы менен бийликти бир кишинин колуна өткөрүп жаткан саясий күчтөрдүн мыйзамсыз иштерине каршы жыйын өткөрүп жатканын айтты. Андан тышкары Садыр Жапаровду президенттикке талапкер кылып каттоодогу мыйзам бузуу фактысы боюнча Бишкектин административдик сотуна доо арыз менен кайрылганын белгилешти. Ажо болом деп топтун айтымында премьер-министрдин милдетин убактылуу тапшырып берген Садыр Жапаров Конституциядагы бир катар нормаларды бузган. Алар Жапаровго карата чыккан соттун өкүмү боюнча чечимдердин мыйзамдуулугунан да күмөн санап жатканын айтышты. Биз амбицияларыбызды экинчи орунга коюп, мамлекет үчүн мыйзамсыздыкка каршы биригүүнү чечтик. Кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлуп жатат. Биздин эшик башка талапкерлерге да ачык, деди Мадымаров. Талапкерлер эми шайлоочулар менен чогуу жолугушууларды өткөрө турганын маалымдашты. Эгер шайлоонун экинчи туру өтө турган болсо, анда бир талапкерди көрсөтүшмөкчү. Меморандумга кол койгондор өлкөдө башаламандык уюштурбай турганын белгилешти. Бирок шайлоонун өтүшүнө жараша тынчтык митингдер жана нааразычылык акцияларды уюштуруучу ыктымал экени айтылган. Буга чейин Мадымаров менен Исаев БШК Жапаровду мыйзамсыз каттаганын айтып, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө кайрылышкан. Бирок БШК баарын мыйзам чегинде болгон деген жооп кайтарган. Булак Спутник KG. Талайбек Байгазиев электр энергиясына болгон бааны көтөрүү керек. Электр энергиясына болгон тарифти көтөрүү керек. Бул тууралуу кечээ 29 декабрда маалымат жыйынында Кыргыз энергетикалык эсептөө борбору ачык акционердик коомунун башкы директору Талайбек Байгазиев билдирди. Байгазиев электр энергиясын керектелүүчүлөр базар режиминде болушу керектигин белгиледи. Тарифти көтөрүү керек, анткени электр энергиясын колдонуу өсүп жатат. Экономиканы өнүктүрүү, энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу керек. Бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн керек. Демек тарифтерди бир аз көтөрүү керек. Бул кескин өсүш болушу керек эмес. Ал ийкемдүү график менен пландаштырылышы керек. Коңшу мамлекеттердин бардыгы буга чейин тарифтерди көтөрүшкөн. Энергетика тармагында коррупциялык тобокелчиликтер бар. Компаниянын чыгымдарын оптималдаштыруу керек. Бул тарифтерди көтөрүлүшү менен катарлаш жүрүшү керек, деди ал. Ошондой эле Байгазиев жакында керектөө чектерин жогорулатуу же таптакыр алып салуу керектиги айтылганын, бирок дайыма 1 киловатт-саатына 77 тыйындан тарифти сактоого мүмкүн эместигин, электр энергиясына керектүүлөр өсүп жаткандыктан электр энергиясына болгон бааны көтөрүү зарылдыгын, ал эми социалдык жактан аялуу топтор үчүн атайын жеңилдетилген тариф бар болушу керек экенин айтты. Булак Аргумент KG. Маркум Марат Алыбаевдин кызы Анжеликадан $20,000 доолоп жатат. Маркум ырчы Марат Алыбаевдин кызы ырчы Анжеликага чалып, атасынын ыры үчүн $20,000 доолоп жатат. Бул тууралуу ырчы айым жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Ырлардын чыры бүтпөдү, жашоо керемет ырды, эми такыр аткарбайм. Бул ырдан баш тартып тапкан акчамды Аллах ыраазычылыгы үчүн муктаждарга бергеним оң. Мен анда 5 жашта элем. Чубак Сатаев, Марат Алыбаев агаларыбызды үйдөгү отуруштарда, тойлордо көрүп жүрчүбүз. Ата-энелерибиз ырларын сүйүп, ырдаганда биз дагы жаттап калчубуз. Анда бүгүнкүдөй закондор жок эле. Каалагандар автордун атын айтып ырдашчу. Алар өз каалоолору менен белек алып жазып берип, батасын берчү. Албетте, мен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийем, бирок бардык нерсеге чеги менен болушу керек. 1995-жылдан бери аткарып келе жаткан ырды аткаруума тыюу салышты. Атасынын ырларын патенттен өткөрүп алган Марат Алыбаев агабыздын кызы аткарууга уруксат берүүгө $20,000, андан соң $3,000 талап кылды. Бардык авторлор алчу акчадан баш тартты. Кеп акчада эмес, кеп адамдын ач көздүгүндөбү деп жаман болуп жатам. Жүрөгүм сыгылып, денем чымырап, мойнум буулуп, шагым сынып жатат. Ушундай алыска качып кетким келип жатат. Менин аудиом жазылып жатат, интернетке таратам деп талдуу жериме тийди. Алдын ала бул маалыматты кыскартылып чыгарууну чечтим деп жазды ырчы айым. Булак Аргумент KG.